Кыргызстанда 4 октябрда парламенттик шайлоо өтөт. Бул жылы жогорку кеңешке өтүү үчүн 16 партия атсалышат. Бул видеодо реформа партиясынын талапкерлери жана алардын шайлоо алдындагы убадалары тууралуу болот. Аталган партия Кыргызстанда 2012 жылдан бери эле бар. Бирок ал бул жылы өзгөчө белгилүү болду. Партия шайлоого катышуу планы тууралуу жарыялап, краудфандинг аркылуу 5 миллион шайлоо күрөсүн чогултуп жана төгүүгө үлгүрдү. Бул өлкө тарыхындагы алгачкы саясий краудфандинг болду. Тагыраагы, партия шайлоого катышуу үчүн жарандардан акчалай жардам алды. Жыйынтыгында жөнөкөй кыргызстандыктар да, ишкерлер да партияга акча кайыр садага кылды. Шайлоо күрөсүнө акчанын бир бөлүгүн партиянын мүчөлөрү беришти. Бирок муну байкаган башка партиялардын депутаттары партиянын мындай ыкма менен күрөө топтогонун кыжырдануу менен кабыл алышты. Партиянын башчысы юрист Клара Сооронкулова. Ал 2010 жылы БШКнын мүчөсү болгон. Ал эми 1 жылдан кийин Конституциялык палатанын судьясы болуп дайындалган. Келе жаткан шайлоого партия жаңыланган курамда аттанды. Анын катарында реакция митингдеринде катышып белгилүү болгон жарандык активисттер кирген. Бишкекте жалпы айтканда мындай демонстрациянын 3-өө өткөн. Алгачкы 2 акция коррупцияга каршы болгон. Бул митингдер Клоп, Азаттык жана ОСРПнин иликтөөчү журналисттеринин Кыргызстандан дээрлик 700 миллион АКШ долларынын чыгарылып кеткендиги тууралуу масштабтуу иликтөөсүнө карата жарандык жооп болгон. Митингдин катышуучулары өлкө бийлигинин бажы башчысынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовду камап, иликтөөчү журналисттерди коргоого алууну талап кылышкан. Бирок реакция митингдеринин уюштуруучуларынын бир бөлүгү реформа партиясына киргени митингге катышкандардын кээ бирине жага бербей калган. Мисалы, митингге жигердүү катышкан Зере аттуу ырчы буга нааразы болгон. Ырчайым соц тармактарда адамдар жарандык нааразылык уюштуруп, ошол эле учурда саясий партиянын курамында болгону ал үчүн туура эмес экенин жазган. Мисалы, партиянын тизмесинде реакция 3-0 уюштурган активисттер Урмат Жаныбаев менен Эркинбек Нурбаев бар. Реакция 3-0 акциясында жарандар маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзамына каршы чыгышкан. Партия менен бирге шайлоого белгилүү укук коргоочу Рита Карасартова, Кыргыз Орус Славян университетинин окутуучусу Елена Воронина жана 1-балдар хосписинин аткаруучу директору Ольга Труханова да баратат. Реформа шайлоо программасында бардык кызыктар тараптарды тартуу менен жаңы конституцияны жазууну сунуштайт. Мындан тышкары, партия бийликти коррупцияга, узурпациялоого, кландык системаны түзүүгө тиешелүү болгон аткаминерлерден тазалоону сунуштап жатат. Реформа 2025 жылга чейин мамлекеттик башкаруунун жаңы эффективдүү системасын түзүүнү, ошондой эле Кыргызстанды адамдык өнүгүү индекси боюнча алдыңкы 50 өлкөнүн катарына чыгарууну убадалады. Партия коомдун укук коргоо органдары менен сот системасына ишенимин да жогорулаткысы келет. Ошондой эле реформанын планында электрондук өкмөт түзүү жана көмүскө экономиканын деңгээлин 50%-дан 10%-га чейин кыскартуу идеясы бар.